Сиз билесизби, хижама белге башка далыга эле эмес, ал эми бутка дагы, таманга дагы жасалар. Хижама бул деген жалпы организмге таасир берүүчү процедура. Организмде айланган бир кан тамырлар бири-бирине тыгыз байланышкан. Ошол себептен дененин баардык бөлүгүнө тегиздикте, жыштыкта жасалуусу бул чоң жыйынтык алып келет. Ошол себептен дененин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнгө карай тегиздикте, жыштыкта хижама жасалууда жалпы организмде уктаган нерв клеткалар ойгонуп, кан тамырлардын баары тазаланып, кан суюлуп, кан айлануу жакшырат. Организмдин баардык бөлүгүнө керектүү питательный веществолор кан аркылуу жетип, уулуу заттар артка чыгып, организм улучшенияга кетет. Ал эми дененин башка бөлүгүнө жасалган хижама менен таманга жасалган хижаманын айырмачылыгы эмнеде? Дененин башка бөлүгүнө жасоодо теринин жукалыгына байланыштуу надрездер менен майда-майда тытыкчалар чегилип коюлса, таманда теринин калыңдыгынан улам прокол менен сайылып жасалат деген сөз. Бул бир аз убакытка дискомфорт жаратышы мүмкүн, бирок хижама жасап бүткөндөн кийин тынч эле басып кете берсе болот.